Генераторлар дагы келип, Спрос көп болуп аткан бул азыр электр энергия болуп атат. Генераторларды азыр 30 киловаттан 200 киловаттка чейин заказ берсе 1000 киловаттка чейин биз алып келип бере алабыз да. Двигатель юней двигатель турат. Бул эң жакшы двигатель болот дагы. Газ менен да иштесе болот. Анткени азыр бизге келип аткан чоң генераторлор бири дагы газ менен иштебейт. Шумазясаларды да калың болот, турбиналар болот, булар да өзүндө 150 киловатт чыгарып берет, чыгарып бергендер булардыкы аталганда. күчтүү болот. Системалар полный иштеп атат бул жерде. Канча саат иштеткендерин көрсөтөт. Но подогрев жылтып берип турат. Мынакей уже ысык жылып калды да уже. Бираз жүргөнгөчү. Бунун баасы канча? Али. Кудайым кудайлы биз через банк аркылуу рассрочкаларыбызды кылабыз. 2,5 тонна. Бекендештер, саламатсыздарбы? Биз Агролайф KG YouTube каналыбызда айыл чарба боюнча темаларды уланта беребиз. Бүгүн биз Бишкек шаарына бир магазинге келдик. Билесиздер, биз акыркы убактарда холодильниктер боюнча, морозильник, анан шоковый аппараттар боюнча, деги эле переработка, кайра иштетүү боюнча кептерди көп сөздөрдү айтып калабыз. Мындан ары дагы көп ушундай чыгарылыштар болот. Бирок эң негизгиси эми дыйканчылыкта сөзсүз түрдө электроэнергия маселеси жаралып турат да. Бул жанагы тракторго, солярка керектей эле айыл чарбага электроэнергия керек да. Ошондуктан биз альтернативный запасный варианттардын бүт баарын караштырышыбыз керек. Ошондуктан биз алиге конокко келдик бүгүн. Генераторлор дагы келип, ушундай бир генераторлор боюнча силерге кененирээк маалымат өзү айтып берет. Мен силерге эскерте кетейин, биз алиге аябай көп келебиз. Комментарийлерге дароо эле суроолоруңарды жазып кетсеңиздер болот. Чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Сонун кызык кылып айтып бересиң, Али. Учурашпай биздин көрүшүбүз. Ассаламу алейкум, мекендештер. Азыркы кез эң спрос көп болуп аткан бул азыр электр энергия болуп атат да. Спрос көп болуп аткан. Кышында, жазда ошон үчүн биз электр энергияга керек болгон үчүн биз азбайке генераторлорду алып келип койдук азыр бул жерге. Эң жакшы качествода алып келгенде бул жерге. Асумной азыр эртең жаз башталат, жаз башталаганда электр энергия насосторго керек болот, чоң жерлерге керек болот. Ошондой эле сиз айтып атасыз, холодильниктер коюлуп атат. Холодильниктер булар свет өчсө, алар көптөгөн продукт беркилер бар да, ошолор уал болот, башка болот. Ошол ошондой нерселерди чечүү үчүн мындай генераторлорду азыр 30 киловаттан 200 киловаттка чейин заказ берсе 1000 киловаттка чейин биз алып келип бере алабыз да. Азыркы кезде көбүнчө кыш болгон эсебинен көбүнчө азыр медицина тармагында анда болгон больницаларга, сос объекттерге, көптөгөн объекттерге мындай жумуш жүрүп аткан жерлерде азыр свет тартыш болуп аткан нерсенин генераторлор коюлуп атат. Ошол нерсенин. Демек, бул негизи аябай керектүү нерсе. Сиздерге дагы баягы бизге кереги жок деп ойлоп калбаңыздар. Генераторлор дайыма ар бир үй бүлөгө да керек болуп калчудай болот да. Ар бир айыл чарбага, капельный орошенияга буга чейин да сөз кылып калдык. Насосторго коюлган учурлар болуп тур. Аны да азыр айтып беребиз сиздерге, урматтуу көрүүчү. Али, алгач суроодон баштайын. Мынакей, ушундай генераторлор көкөңдөнгөн генератор турат. Бул эмне компания, канча жылдан бери иштеп атасыңар, кайсы мамлекеттен келген? Кунтеш деген фирманыкы. Бул завод менен биринчи жолу иштеп баштадык азыр. Бул особенно Европага, Россияга, особенно Россияда көп алган мамлекет бул Россия бул. Кунтеч. Двигатель юней двигатель турат. Бул эң жакшы двигатель болот дагы. Буларда азбайке караң. 5-шоточный квадратный двигательдер турат. Бизде азыр мен элдерге дагы айтып кетем, клиенттерге деле айтып түшүндүрүп кетмекмин. Крутый двигательдер бар. Бизде эң көп сатуучулар аларды 5-шоточный деп сатышат да. Негизи. Булар 150 киловатт. 187 кВт, бирок чисто 150 киловатт берет. Фактически бергени. Двигатель болсо бул жагында. Двигательдер бул жакта болот дагы. Бул жерде юней двигатель турат. Юней. Euro 4 двигатель турат, двигатель турганда. Буларга газ кошсоңуздар болот, и солярка менен иштесеңиздер болот. Газ менен да иштесеңиздер болот. Анткени азыр бизге келип аткан чоң генераторлор бири дагы газ менен иштебейт.
Мына сага. Эконом. Мен деле мындай Эконом. Кийин эң биринчи азыр жалпы болуп аткан соседтерден башка жактан жалпы болуп атат. Буларда мындайча айтып коет, бардык генераторлор 74-75% шум чыгарат да. Буларда андай эмес, булар 50% гана ана берки чыгарат, шум чыгарат. Шумоизоляциялар деле калың болот, турбиналар болот буларда өзүндө. Кийин 24 вольт 2 чоң аккумулятор тура турганда буларда. Азыр ушуну иштетип беребиз, Иштетип көрсөтүп беребиз. Караңыздар, бул жерде шум деп атпайсыңбы? Шум изоляциясы турат го, бул жерде губкадай болгон. Бул калың болот. Карасаңыздар, бул поролон го жанагы. Кадимки эле. Бул атайын ошо звукту неметкен экен да. Ооба, булар звукту азайтып болушунча элге дискомфорт болбош үчүн. Кийин еще плюс подогрев бар. Дизельный двигательдер булар кышында жүрбөй кыйнайт башка болот, ошон үчүн мындай подогревтер бар. Булар моторду жылытып берип турат. Ысытып турат дагы. Свет өчкөндө, автоматик жүргөндө кыйналбайт. Еще плюс ар жагынан да тартайлы. Бул жерде ушул газдын системасынын эртеңки күндө эгер клиент газ улайм десе, бул жерде газдын компьютерлары бардыгы жайгашкан, готовый да. Эртеңки күндө мындай дополнительный эчнеке койбойт. Бардык нерсеси, защиталар бар, маследин датчик болот. Основной эле буларда бул жагынан анда генератор. 5 оточный генератор буларда эң жакшы генератор болуп эсептелет да. Кийин бул 2000 деңиз деңгээлинен 2000 бийиктикте, 2000 метр бийиктикте иштегенге рассчитанный двигатель. Бул жана высокогорье деп та жасалат. Ооба. Бизде арзан болуш үчүн эң көбүнчө Ricardo кофе мотор алып келишип атпайбы? Бизде бүттүгү Ricardo кофе моторду алып келет, ал резервный болот да, мындайча айтканда 1 саат максимум 6 саатка чейин гана иштегенге рассчитанный двигательдер. Еще алар 1000 метрге, деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте гана иштегенге рассчитанный. Бул андан ашык. Булар 2000 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте иштегенге рассчитанный двигательдер. Бизге ылайыктуу экен да, биз буларда еще 150 эле киловаттыгында 8 форсунка турат. Негизи канча форсунка болот? Негизи 300 киловаттыктарда деле, 300 киловаттыктарда. Биздер эң көп арзаныраак алып келиш үчүн 6 форсунка 6 цилиндр менен алып келишип атат да. Баасына көп таасир этпесин деп. Булар качествосы жакшы болгон үчүн ценасы да ошончо кымбатыраак, бирок качество ошого талапка жооп берет да. Ошондой болот. Турбина менен болот. Двойной турбиналар менен болот, турбиналары. Дароо эле бааларын айтып салбайлы, чекесинен анан кийин сырттан айтып коелу. Анткени булар көлөмү башка экен да. Ооба, буларда 30 киловаттан 200 киловаттка чейин. Бул канча киловатт болду? Булар 150 киловатт, 187 ква болот, бирок 150 киловатт чисто фактически 150 киловатт чыгарып бергендери булардыкы. Еще булардыкы плюс булардыкы каждый мотордо масло жок болсо деле автоматически мотор иштебейт. Двигатель иштебейт. Компьютер приказ бербейт ошол нерсенен. Двигателиңиз мындай сакталат, мындай бузулуп калбайт, башка болбойт. Эгер бир жерде причина болуп аткан болсо, автоматик түрдө компьютер отказ берет. Бул эми оңдоп антип обслуживание кылып турат го. Мисалы үчүн тракторду эметип жасап турушат го. Кадимкидей эле механизатор. Бизде өзүбүздө сервис бар. Өзүбүздө оңдогон балдар бар, мастерлерибиз бар. Бардыгын оңдоп өзүбүз даже клиент ала аткан болсо, өзүбүз барып орнотуп дагы беребиз. Орнотуп бергендери мында отдельно суммага кирип калат эми. Электриктер барат ага. Электриктер барып, улап, канча киловатт ал үйүндө канча киловатт болсо, объектте канча киловатт. Ошолорду, заводдо канча киловатт, ошого жараша биз генераторлорду беребиз да. Мына сервисный обслуживание демек бар экен, гарантия бересиңер буга? Гарантия беребиз. Канча убакыт? 1000 моточас 1000 саатка ремонт, запчасть полный бекер болот. 1000 саат деп эсепте 1000 моточас деп эсептейби ошондой? Ооба. 1000 моточас берилет. Убактысы менен убактысы 1 жылга чейин берилет. 1 жылга чейин. 1 жылдын ичинде 1000 моточаска 12 айга берилет. Мынакей кандай жакшы. Бул жерде насос турат. Солярканы. Бош бул Германияныкы. Ооба, билесиз. Бул Германия. Бирок азыркы кезде Германияга деле бошту дагы завод Кытай чыгарып берет. Ооба, азыр ошондой болуп калбады. Ооба. Бүтүн ошондой болуп калып турбу? Бул жерде QR коддор бар, QR коддор менен бардыгын чыгарып алса болот. Кандай оригинал эмес. Двигатель эң жакшы двигатель. Азыр мындайча айтканда Кыргызстанда эч ким алып келбейт. Юней двигатель бул эң жакшы двигатель. Биз Ючай деп эйткенбиз, анан дагы Юней деген бар экен, Ючай бул
дешевыйраак марка болот, Вечай кымбатыраак болот. Вечай кымбатыраак марка. Бирок ал да качество. Бул Юней. Юней. Бул эң жакшы качествода чыкканда. Өзлөр кардарлар өзлөр Google'га жазып, муну Юней деп. Юней двигательди истесе, Европага чыккандары кайсы мамлекетке кеткен болсо, ошонун бардыгын чыгарып берет. Еще ал жерде бардык маалымат бар. Мына сага. Бардыгын көрсөздөр болот. Юней боюнча. Мисалы үчүн азыр Кофо, Рикардо мотор болот. Рикардону биз белки деп коет, Европага чыгарылган мотор деп коет, бирок даже Рикардо моторду кытайлар өздөрү иштетпейт. Мына сага. Аларды айтпайлы ушулар. бир кылып коет. Ушул Бул 150 киловатт, чисто 150 киловатт, $16,500 болот. $16,500. Ошол эле Рикардо моторлор болсо, Рикардо Кофо моторлор болсо арзаныраак болот. Рикардо моторлор кетет да $10,500 ушундай болуп калат. Кантип $5,500 ранча берип коебу? Берет. Анткени двигательдерде форсункалары аз болот, 6 форсунка турат. Еще двигательде кичинекей болот, но ондай анда Юнейдикиндей качество болбойт. Алардыкы болушунча арзандатып келген резервный, алар 6 саатта, максимум 6 саат иштегенге рассчитанный двигательдер. А булар 24 саат иштегенге рассчитанный двигательдер. $16,500. Эгер мотор менен эмет выбор кылып калса, клиент өзү эметсе. Мотор менен дагы, генератор менен дагы. Генератор дагы. Бул адмоткалар дагы 100% медный болот. Мындай проблема болбойт эртеңки күндө. Көп убакытны объекттер алып атпайбы азыр, объекттер алып атканда. 50 киловаттка объекттер жазып берип коюп атат. 50 киловатт аппаратты Рикардонун берип коюшат. Болушунча арзан алып атат. Алар 6 саатка иштегенге рассчитанный двигатель. Еще алар 2000 саат иштегенден кийин уже 2000, 2,5 максимум 2,5да уже бузулуп атат. Кайрадан мотор жасалып атат да. Ол аз деген. Аябай эле аз да. Булар мындайча айтканда булар 10,000, 20,000ге чейин без ремонт, без ничего двигатель иштеп берет. Эгерде 250 сааттын ичинде мотордогу поддону, мотордогу майды, фильтрди, маслен фильтрлерин, бул жердеги воздушный фильтрлерин бардыгын алмаштырып турса 250 сааттын ичинде, теха обслуживание кылып турса, булар проблема болбойт. Убагында барын кылып. Убагында бардыгын алмаштырып туруш керек. Биздикилер эмне кылат? Алмаштырбайт, ошон эсебинен генераторлордун көптөгөн проблемалары жарала берет да. Ошондой болот. Бул эми Россия, Европаларга жасалып атыптыр. Бунун бир мөөнөтү канча убакытка жетчү дейт? Мисалы үчүн бизде айта алабызбы? Бизде азыр деңиз деңгээлинде мындайча айтканда биз 1500 метрдин бийиктикти деңгээлде жашайбыз да. Мындай айткандачы. Ошон үчүн биз 2000 деңиз деңгээлинен 2000 бийиктикте алып келип атабыз да. Биздикилер аны эсепке алышпайт, завод сурайт да. Деңиз деңгээлинен канча бийиктикте жашайсыңар депчи. Биздикилер элер аны тактабайт дагы. Бизге эң арзан генератор, арзаныраак кылып берип, только болушунча арзандатышына аракет этет. 1000 деңиз деңгээлинде 1000 метр бийиктикте жашайтканга туруп эле алып келип коет. Ал генератор не рассчитанный генераторлор ошондой болуп калат да. Кээ бирки жерлерибиз 1000 болушубуз мүмкүн, мисалы үчүн түштүк карабызчы. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул жак бийигирээк. Ошону генераторду тандап атканда, генераторду мындай өзүңдүн кеңешиңде бере турган болсоң, бийиктикти ошого маневр биринчи бийиктиктерин кайсыл жерге коюлат ошонусу. Мен клиенттерге мен айтат элем да, биринчи ошол нерселерин бардык нерсесин такташынчы. Болушунча арзаныраак, кокуй ал жакта арзан экен деп арзан тарапка качышып атат. Мисалы үчүн $10,500 алса деле арзан акча калбай атат да. Ошол нерселерин тактап, мен основной объекттеги больницаларга айтат элем да, тендерге жайырлашып коет. Тендерде эң арзан двигательди апарып коюп берип коюшат. Ачаны. Ал больница, ал жерде адамдын өмүрү менен бирге болуп атат да. Ошонун эсебинен болушунча качествосу жакшы алса жакшыраак. Ушул качествого такыр сарсанаа болбой, ушул генераторду алса проблема болбойт. Күнтеч 150 двигатель фирма Күнтеч, двигательдер бөлүнөт. Юнейдин двигатели бар. Юней двигательдер кетет. Ушуну алса 150 киловаттыкты, Күнтечтики, мынакей ошодо биз азыр көрсөтүп атканда проблема болбойт. Проблема болбойт булар. Бар, гарантия бар, сервисный обслуживание бар.
Европага мамлекетке Европа мамлекеттерине Россияга жазалап атса, значит бул какой-то стандарттарга жооп берет. Стандартка жооп берет. И особенно шумдарына да жооп берет. Шум изоляциясы бар. Еще обратно клапан бардыгын койдурганбыз бул жерде. Мисалы үчүн солярка артка, солярка кетип калбаш үчүн бул жерге обратно клапандарын койдурганбыз. Түгүнөчү бул жерге. Бул постоянно солярка анка форсункалары турат. Эртең жүргөндө обязательно ана проблема болбойт дагы. Отказ бербей жүрө берет жүргөндөрү. Биз иштетип да текшерип беребиз, азыр иштетип көрсөтүп, башкалардын азыр 30 киловатт генераторубуз бар, даярдап койгонбуз. Ошолорду полный иштетип көрсөтүп беребиз алар. Көрүңүздөр, баягы түрлөрүн да көрсөтөбүз, иштетип да көрсөтүп беребиз, Азыр буга биз солярка куйган жокпуз, промой кылып эле эме бачоко. Канистрге куюп туруп эле промой шлангын улап койгон бул жерге. Булар 37 ква. Бул жерде жазылуу беркилери бар болуш керек, бул жакта эмес экен. 37,5 ква, бирок чисто 30 киловатт берет. Мына бул жерде характеристикалары бар. 960 килограмм. 960 килограмм. Бул 30 киловаттыктын килограммы. Бизде основной дешевый маркаларда болсо 800 максимум 800 килограммга чейин болот да. Бул жерде капталдуу управление бар. Компьютер өзүнүн системасында. Бул жазылып турган авто. Бул электр системага кошулган кезде свет өчкөндө автоматически өзү күйөт. Автону басып койсоз. Постоянно басылып турат. Значок бар. Азыр биз ручной жүргүзөбүз муну. Ручной жүргүзгөндө мануалды басабыз дагы, стартты басып коебуз. Всё, бул өзү отулат. Бираз какой-то бир 7-8-10 секундага чейин свет өчкөндөн кийин свет болбойт. 10 секундтан ичинде оталат, кайра оталганда. Ручной болот да. Бул 5-60 двигатель 30 киловатт чисто. Квадратный двигатель болот, двигатель. Без шум. Бул өчүрүп кол менен өчүрүш керек ба? Өчүргөндө азыр биз ручной жүргүздүк. Кайра бир ручной өчүрүшүбүзгө туура келет да. Ручной өчүргөндө болсо бул жерде стоп дегенди бассак бул өчөт. Бул ал жерде азыр компьютер көрсөтүп турат. 52 Гц берип атат, иштеп атат. 1570 минут оборот двигатель айланып аткандары. Полный көрсөтүп берип турат. Системалар полный иштеп атат бул жерде. Канча саат иштеткендерин көрсөтөт. Ошо пробег дегенде экен да. Булар моточастарды көрсөтөт да, бет азыр 0,0 киловатт али иштетиле элек. Мынакей. 0 болуп турат бардыгы. Жаңы ойнон. Бул жерден 402, 401 деп аткандар булар трокфазга чыгарып атат. Одна фазкага 232 чыгарып атат. Каждый вольт. 3 фазада, каждый бир фазада 32ден берип атат бергендери. Трокфазга экен да бул. Өчүргөндө жөн эле алды кнопканы басып коюп кызылды, Өчүргөндө болсо жөн эле. Вот. Болду? Болду өчтү. Эми али менде мындай суроо болуп атат. Биз азыр ручной иштеттик, туурабы? Ручной иштеттик. Автомат менен кошуп койгондочу, автоматически кошкондо. Свет өчтү дейли, канча секундтын ичинде күйүп калат кайра? Же дароо эле иштейби? Бир 10 секундтан ичинде кайра свет күйөт. Ал жерде система бар да, авер коюлган, сигнал берет, буга свет өчтү деп келет буга. Свет өчтү деп келгенден кийин, андан кийин бул оталат. 10 секундтан 10-15 секундда деп коюң, максимум 15 секундтан ичинде батыл өтөт да. Трохфазага деле, эквазага деле. Генератор жүргөндөн кийин какой-то бир двигатель өзүнө өзү бир аз жылтып, бир 10-15 секундта анда өзү оборот алып, андан кийин аны ток берип баштагандары. Ошондой болуп иштейт. Бул жерде мына характеристикалар жазылып турат да. Бул жерде 30 киловатт деп турган болсо, чисто 30 киловатт берет. 37 ква бул жазылышы негизи 30 фактически 30 киловатт берет. Мынакей. Бул жерде жазылып турат. 2000 деңизден келген 2000 метр бийиктикте рассчитанный двигатель коюлган буга двигательдер. 1500 минут обороттор полностью 50 Гц бардыгы ушул жерде характеристикалары бар. Килограммы болсо общий килограммы 960 килограмм. Ушул азыр 960 килограмм. Почти 1 тонна экен. Почти 1 тонна. 40 килограммы жок.
Тиги канча болот жалпы? Кайсы? Караш керек, э? Аныскын караш керек. 150 кг 2 тоннадан жогору болуш керек. 2 тоннанын тегерегинде. Анткени биздикилер эң көбүсү ошол килограммдан двигательдерди, качестволарын азайтат дагы, арзаныраак генератор алып келиш үчүн килограммдарды азайып кетет дагы. Рикардо мотор менен болсо мындайча айтканда эң душевой мотор менен анан алып келип туруп беришип атат да. Эми арзандатабыз деп сапатын да өлтүрүп. Сапатын да арзандатып атат. Бул эми али эшикте тура берет, бул эшикте. Бул эшикте, жамгырда, суук проблема болбойт. Анткени буларда суук болот. буларда азыр подогрев ысыган болуш керек. Подогрефин көрөбүз да бул жердечи. Мынакей айзбайке. Но подогрев жылтып берип турат. Мынакей уже ысык жылып калды да ужечи. Бираз жүргөнгөчү. Бул антифриз ушул менен айланат. Бул подогрев ысытып берип турат. Bunun içinden датчик болот. Датчик. Антифриз мустаган кезде какой-то градустан түшкөндөн кийин автоматический түрдө бул иштеп, кайра жылытып берип турат. Эртеңки күндө проблема болбойт ошол нерсенен. Бунун баасы канча? Али, ушул эме 30га. Негизи 30 киловаттар 6400 доллар болуп калат да булардыкы. 30 киловаттык 6400 доллар. 30 киловаттык. 150 киловаттык 16500 доллар болот. 16500 доллар. Рассрочка деген түшүнүк барбы? Рассрочка через банк аркылуу ушуну Бересиң. беребиз анда. Бардык ушу банк менен каралган. Дайым кудайлы биз через банк аркылуу рассрочкаларыбызды кылабыз. Дайым кудайлы. Примерно канча вакыттарга берип коюш мүмкүн? 1 жылга. Азыр договор 1 жылга бар. Банктар менен келишимдер бар. Мында жакшы. Кайрылып бериңиздер, урматтуу көрүүчү. Биз сиздерге ушул видеонун астына Алинин номерлерин калтырып коебуз. Али деп туруп, Алинин номери деп туруп жазып коем, ошого чалыңыздар. Кененирээк дагы толук маалымат беребиз. Э? Бул жакта болсо мына мунун килограммдарын көрсөтүп коеюн. 150 кг. Бул да 2 тонна 420 кг. 2,5 тонна экен. 2,5 тонна. Өзүнчө бир место копош керек экен да, жакшы ылайыктап. Бизде эң арзан 300 киловаттыктар даже 2 тонна чыкпай атат да. Эме десеңиз 150 киловатт ошондой болуп атат. Урматтуу көрүүчү, биздики эми айыл чарба болуп аткандан кийин айыл чарбаларга кызмат кылып калдыңарбы? Ооба. Мисалы үчүн бир капельный орошениягабы же холодильниктергеби же мындай бир хранилищаларга коюп койдуңарбы? Кандай болот жактын отзывдары? Биз основной новый генераторлор боюнча былтыр жайында биз Токтогулга көчөт тигилген кезде насосторду коюш үчүн Токтогулда Энергия менен камсыз кылыш үчүн ал жерде трансформатор же ток болбогон эсебинен генератор койгонбуз ал жергечи. Жана капельный орошение эмеге, насосторгобу? Насосторго. Насосту жогорго тартып чыгыш үчүн сууларды. Коюп анан кандай иштеди? Кандай көрсөттү? Азыркы кезде иштеп атат. Эми жазында иштейт. Эми кышында иштебейт да, билесиз, өзүңүз. Жазында иштейт. Былтыр жазында жакшы иштегендер, алып кеп бергендерибизден клиенттерибиз жок, андай проблемалар болгон жок. Жок, жакшы көрсөтүп атат. Жакшы, азыр пока иштеп атканда. Мен дайымкыдай эле агро мен өзүмдүн деле тармактарым агро жактан деле көбүнчө тармактарым ошол жакта. Мисалы үчүн капельный орошение дегенде бул шлангдарды биз алып келбесек дагы мотоблок помпа, мотопомпаларын, высоконапорный помпаларын алар скоро жакында келет, Кудай кааласа, алар дагы элге келген кезде жарыялайбыз, Кудай кааласачы. Азыр бул жерде 200 киловаттыктар бар, 200 киловаттар бир 2 тонна 800 килограмм, почти 3 тонна да. Ошондой килограммдар менен 50 киловатт, 100 киловатт, 150 200ге чейин киловатт алып келдик азыр юней двигатель менен. Мындан чоңдору уже көбүнчө кымбат болуп калып, андан кийинки 250-300 кымбат болуп кеткен үчүн бизде Бишкекте мындай объекттер гана албаса, элдерге кымбатыраак болуп калып атат да азыркы кезде. Болушунча калагандай клиенттер эгер калагандай заказ этсе, бизге монча сомго керек десе, биз ошончо сомго чейин генераторлорду биз алып кеп бере алабыз. Буйрутма менен алып келесиз. Буйрутма менен, болушунча арзаныраак алып келгенге аракет кылабыз. Эгер буйрутма менен болсо, канча арзан, жакшы арзан болуп калабы? Именно могу азыркы келген генераторлор болсо, жок, ценалар бирдей эле келет келгенде. Эгер башка генератор болушунча арзаныраак кылып алып кеп бер десе, биз башка двигатель, башка генератор, 5 шоточный генераторлорду коюп беришибиз мүмкүн да, негизичи. Ошондой системалар менен буну арзандатсак болот да. А то негизи качество жакшы алам десе,
юней двигатель менен 530 генератор менен отмоткалары медный аз 150 киловаттын өзүндө двойной турбина турат турганда. Иштегенде башка кыйынчылыгы жок иштейт. Эртеңки күндө проблема дагы болбойт. Мына клиенттер акчаны арзанын истейт, бирок ал көп иштеп бериш керек да, көп кызмат кылып бериш керек да. Мен айтат элем, мен просто мындай алзыракты көздөзүн деп. Ооба. Эми Азыр кезде. бизде айтылып келет го. Арзандын иши арзан деп, Ооба, арзандын тузу татбайт деп коет. Көбүнчөчү мындай айтып коюшат да, негизиненчи. Эми болушунча кошуналарга дагы проблема болбойт. Шум аябай аз чыгат. Эгерде биздикилер азыр шум жок, мындай жок деп карматып коюшат, үйүнө барганда даркырап үн чыгып аткан болот. Закрытый бул, ушундай эле закрытый. Мен азыр мен гарантия бере алам. Кошуналардан жалп болбойт. Свет өчкөн кезде апарып койсо, эгер жалп болсо мен генераторду кайра алып кетем. Жалп болбойт андай. Мына сага. Анткени мен ушундай система менен берки кылдык, анткени жалп болгондо бир кыш менен саттык деген генераторлардычы. Жалп кошунаса, үйүн даркап чыгып атат. Бешшумный генератор деп коет булардычы. Неге дегенде 50% чыгарып бериш керек максимум шумду. Бизде 75-90% чыгарат шумдарды. Эмнеге? Утеплителден, шумдан. Сиз көрүп атасыз мочалкасын, шуму. Ошону дагы арзандатышып, эң жукаларын коюшат да. Ал эми эчтеке таасир этпейт. Жеткирүү. Жети Кыргызстан жет тубанына. Бекер болот. Бесплатный. Бекер болот. Ушундай нерсе бар. Али дайыма ушуну айтып келет. Бул мотоблок болобу, кайсы оборудованиясы болобу, генератор болобу, жеткирүүсүн дайыма Кыргызстан булуң бурчуна бекер жеткиресиң, Бекер жеткиресиң. Бул деген жакшы нерсе да. Анан номерлериңди бир айтып кой. Азыр кайсы даректебиз, кайсы дарекке келип, Бишкекте болсо келип, Мен өзүм бул жер магазинге азыр бул жакка түшүрдүк, негизи складка батпай калыпчы. Основной пока ушул жакта болот. Мен өзүмдүн телефон номерлерим менен байланышсын. Мен өзүм алып келип, көрсөтүп клиенттердичи. Жака келип көрсөтөсүң. Складка барасың. Мен основной ал жакта өзүмдө Табылга торговый центрде местода болом. Жок, ал жака батпайт бул торговый центрдин ичине. Ошон үчүн бул жака эле түшүрүп коебуз. Жок, мен мисалы үчүн азыр клиент келип, өзү көрөм, иштетип көрөм, жакын анчасын билип алайын деп келет да. Мен иштетип, көрсөтүп, текшерип, кандай иштештерин көрсөтүп берем. Всё. Ал жагынан проблема болбойт, эртеңки күндө дагы гарантиясынан да проблема болбойт. Биз 1 жылдын ичинде 1000 саатка гарантия беребиз. Номериңди айтып кой, номериңди, анан дарегиңди. Табылга торговый центр, 1-чи этаж, Е12, Е13, Д12, Д13. Азыр ошол бүтүктө. Номерлерибиз болсо 0749 96 49 0749 96 96 номерине кайрыласыздар. Дагы бир номер болсо 755 12 00 74 деген номерине кайрылыңыздар. Биз сиздерди күтөбүз. Сиздерде светтерден проблема болуп аткан болсо, биз маселеңиздерди чечип бергенге аракет кылабыз. Болушунча. Ооба. Урматтуу көрүүчү, Агролайф каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, электроэнергия бизге керек. Электроэнергия дайыма резервный, альтернативный вариант деп коет. Өзгөчө айыл чарбаларга, жанагы холодильниктерди азыр көрсөтүп атабыз, жана кайталап кетейин. Бул нерсеге бул сөзсүз түрдө аба суудай керектүү нерсе да. Рисктерди исключать этиш үчүн ошондуктан маалымат топтой бериңиздер, комментарийге керектүү суроолоруңарды жаза бергиле. Биз Алиге мынакей жылдан жылга эле келип атабыз, маалыматтарды топтоп атабыз. Силер дагы урматтуу көрүүчүлөр, маалыматтарга бай болгула. Канчалык маалыматтар көп болсо, ошончолук ишиңер да жакшы жүрөт да. Айыз байке, сөзүңүздү бөлүп койдум. Эң эле бизде 30 киловатт эле кичинекей эмес бизде. Бизде 2 киловаттан баштап жогорку 1000 киловаттка чейин генераторлорго чейин. Жанагы азыр наличие бизде азыр 200 киловаттка чейин бар. Бизде мындан мурунку съемкада тартканбыз, биз 2 киловаттан жогорку генераторлор тартканбыз. Дженерджи испанский деп туруп жанагындай сары өңдөңдөн мынчалык кичинекей генератор тартканбыз. Биздин YouTube каналга кирип туруп, ошо видеолорду тапсаңыздар болот. Эгер кичине кимге чакан керек болсо, ошолорду көрсүн, Аябай ошол видео бизге аябай көптөгөн берки жардам берди, анткени бизге да жакшы, элге да жакшы, элдердин үйүнө автоматиканы менен азыркы быйылкы жылдын эсебинде светтер жок болгон эсебинен, түштүк тарапта деле, түндүк тарапта деле аябай спрос көп болгон эсебинен
үйлөрүнө чейин жеткирип алып барып установкаларын деле кылып бердик да. Кандай жакшы. Биздин Агролайф KG YouTube каналы Олар иштеп атат. только бизден алышты. Ага. Алар только биз үйүнө чейин жеткирип берип аттык. Кээ районго чейин жетип атты. Еще аларда электрик проблема боюнча электрикти өзүбүз табып апарып койдуруп установка кылдырып берип атты. Кээ биркилер өздөрү койдуруп атты. Өзүбүздө электрик бар, өзүбүз билебиз, түшүнөбүз дегендер өздөрү койдуруп атты. Бизден ушундай Проблема болбойт. Бизден Долбоордон Агролайфтан келдик десе мындай скидка эмелерге Скидкалар болот. болот, сөзсүз түрдө айткыла Агролайф KGден келдик. Бизге доставкасын бекер кылып бергиле, мындай скидкаларын кылып бергиле десеңер, али дайыма даяр скидкалар, эмне деп кошумча айта турган нерсең барбы? Кошумча жок болсо коштошолу. Кошумча дагы мындай бизде манипуляторлор бар. Каласа манипулятор деп коем да, каралар бар. Каласа караларды карап атпайм бар жакта. Mesela karalarda zakaz berse болады, bizde karalar деле бар. Мынакей 2 тонналыктар, 3 тонналыктар, 2 тонна бул 2 тонна азыр кезде бул 3 метрге гана көтөрөт. Аха. 3 метрге көтөрөт да. Булардын анын суммасы болсо $10,000 да. Бизге заказ берип алса болот да булардычы. Рассрочка барбы? Рассрочка жолу менен дагы кылып беребиз. Банк аркылуу алсар болот, Бардык жолдор каралган. Мынакей, бул караларды качандан бери сатып баштадың? Каралар эми жаңыртан келип атат, жаңы обновление болуп атабыз, Кудай кааласа. Бул деле сонун. Бар нерсени жаңыртуу киргизип атабыз, жаңылануулар киргизип атабыз. Ассортимент көбөйүп атты. Ооба, ассортимент. Бул жакта болсо 3 тонналык. Биринде чала бериңиздер, силерге түшүндүрүп бере берет да. Бул жакта 3 тонналык карабыз болсо, бул 3 тонналык. Буну лично биз өзүбүз үчүн алып келгенбиз. Ушу генераторларды иштетип, түшүрүп, башка кылып. Бул кара 5 метрге чейин көтөрөт бийиктиги. 5 метрге көтөрүп, бул жердеги система, оңго солго еще жүрөт. Жүргөндө да. Капталга дагы. Капталга дагы оңго солго жүрөт. Бул 5 метрге өйдө бийиктиги көтөрөт. 3 тонна ына болот. Өзүнүн салмагы эле өзү 5 тонна. Өзүнүн салмагы. Буларды деле негизи баягы кылсак болот негизи. Заказ менен калаган тоннасына, калаган метрине көтөрүп аткан кылып алып бере алабыз. Заказ менен. Канча баасы бунун? Булардын баасы болсо $14,000 болот. Бул каяктыкы производство? Производство Кытай. Ага. Сапаты кандай булат? Сапаты биз өзүбүзгө деп эң жакшы сапатты алган. Өзүңөр алып аткандай сапатын жакшытандайсың. Бул азыркы кезде өзүбүзгө иштетип атабыз, иштетип аткандарыбыз. Бул эми карлардын запчастары менен кандай болот? Гарантиясы? Запчастар проблема эмес, бизге завод запчасть берет. Анда алардан проблема болбойт. Биз заказ берсе болот, биз заказ менен алып кетебиз. Мындай. Буну азыр ушул генераторлордун бардыгын ушу кара менен түшүрдүк. Түшүрөт атат. Фура менен дегенде ушу ор жүктөрдү ушул бүт кара менен түшүргөндө. Сонун. Бул жерде дагы магазини бар. Бул жакта да магазин бар. Мындай бизде еще плюс берки деп коет буну. Поддон ташыган эмне деп койчу эле буну? Рохля. Рохля? 3 тонналык, 2 тонналык рохляларды деле алып келебиз да. Бул да өзүбүз иштеткенибиз үчүн өзүбүзгө иштетип атабыз. Булар бизде бар. Наличие бир 60-70 штуктан болот постоянно. Жок болуп калбайт. Бирок ценасы башкалардыкына караганда биздикилер арзаныраак болот. Вот разницалар. Вот. Ассортименти көбөйүп атыптыр. Ооба. Мейли Али, жыйынтыктап туруп коштошуп салалы. Бизде дагы али көп дыйканчылыкка, айыл чарбага ушундай керектүү товарлар менен кубандырып турат деп ишенебиз. Али. Кудай кааласа. Көрсө бергиле. Кудай кааласа. Көрсө кайрылып койсоң болот, коштошуп койсоң болот. Кудай кааласа, жазкы эгинтигин убагына биз жакшы жаңылыктарды алып келип атабыз. Февралдын 15-ине алып келебиз деп аракет кылып атканбыз. Эми марттын 15-ине келет, Кудай кааласа. Ошондо жакшы бир жаңылыктарды кылабыз, Кудай кааласа. Мотопомпа, мотоблоктун түрлөрүн, Кудай кааласа. Эмне дейт элек? Элдин кызматындабыз, Айыз байке. Бизден алып аткан адам дагы, биз берсек да биз да ыраазы болуп, элдер да ыраазы болуп атат, Кудай кааласа. Кудай кааласа, колдон келгенче жаңылыктарды кылганга аракет кылабыз. Мейли, ишиңе ийгилик. Дагы биз келип турабыз бияка. Эмки чыгарыштан көрүшкөнгө чейин. Көрүшкөнчө.